саламатсыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кей-Муз каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Кайрадан түз эфирде ошол кечки убактарда сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Барыңыздарга салам айтып коелу. Ал эми жогоруда алуу Кей-Муз болуп өттү. Кесиптешиме ыраазычылык билдирип коеюн. Эмил үйүңүзгө жакшы жетип алыңыз дейли. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз кефир программасын баштап турган учурубуз. Алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сиздер менен мыкты маек куралы жана ошондой эле сиздер тараптан дагы сөз түрдө жардам керек. Жардам эң жөнөкөй болгону бизге байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Андан сырткары билдирүү узатып койсоңуздар болот. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда Суу Сундугу жана Шорок компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Кыргыз эстрадасында эң мыкты ырларды аткарып жүргөн ырчы жигит Аваз Акимов. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы көрөрмандарга кечки салам, сиздерге да кечки салам. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айт майрам болуп аткандыктан айттап келип калдык. Биз азыр борсоктордон ооба иштейли деп даярданып турган учурубуз. Чын эле. Ооба, бар. Бардык замандаштарыбызды бүгүнкү Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап коелу. Айттап жүргөндөр бар боло турган болсо, анда көңүлдүү улансын дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин координаттарды эске салам. 0312 975005 бул түз байланыштын телефону. Жана ушул эле номердин 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазып отурсаңыздар болот. Аны эмесе бизге эң алгач эле кызыктуураак болуп атканы бул жаңылыктар албетте. Кандай жаңылыктарыңыз менен биздин элибизди сүйүндүп келип калдыңыз? Жаңылыктарбы? Жаңылыктар деген клип тарттым. Аппагым деген дуэт ырыбызга клип тарттык. Кудай буйрса 2-3 күндүн ичинде чыгат. Мен да абдан чыдамсыздык менен күтүп атам. Андан сырткары эми башка деген ырым бар эле. Ошолдун экинчи сериясы деп койсо болот. Ошол ырдын экинчисин чыгарып атам буйрса. Алда ушул жума ичи даяр болуп калат буйрса. Мындай суроо пайда болуп кетти. Эми башканын клиби бар болчу. Экинчи вариантын тартууга эмне себеп болду? Бул ырдын экинчи варианты чыгышына бул ырдын өзү негизи тарыхы чоң. Ошондуктан чыгып атат деп ойлойм. Анткени уландысы болбосо сөзсүз болбойт. Анткени бардык адамдар бир жаңылат, бир кайра табылат дегендей, ошол жаңылган учурларынан баягы кайра жашоого көз карашы башкача болуп өзгөргөн учурларын билдиргим келди. Демек, эми башка ошол эле ырга клип тартылабы же уландысы башка ыр жаралдыбы? Ал ырдын клиби бар, эми башка деген ырдын. Ал ырдын экинчиси чыгат. Демек, уландысы. Уландысы чыгат. Аталышы деле ушундай аталабы же? Жок, аталышы азырынча пока белгисиз, бирок ырдын сөздөрү даяр. Темасын кое элекпиз. Кандай кылып койсок, балким ырга баягындай жарашыктуу болот, тигиге кичине байланыштуу болот деген теманы издеп атабыз. Демек, эми башка деген чыгарма көптөгөн элибизге жагып, элдер да көп суранып калышы эле. Демек, уландысын алдыңкы күндөрдө көрө алат экенбиз. Азыр бизге эң алгачкы коңгуроо калып келип калган көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Атыңыз ким? Назира. Наргиза, Назира. Назира, сизде кандай суроо бар? Аваз Паке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү айтмайлык менен болсун. Рахмат. Сизге суроо берейин дедим эле, каяктан болобуз, ошону билбейт экенм. Анан кийин канчанчы кылабыз, азыр кайсы иш менен алек болуп атат. Анан бир ырды ырдап берсе жакшы болот эле. Ыраазычылык билдирип коелу Назира, байланышка келгендигиңиз үчүн. Эми жооп сиз тараптан болсун, Канчанчы жылкы болосуз деди? Мен 90-жылкы болом. 1-мартта туулгам. Өзгөн район, Ош областынын Өзгөн районунда. Эмне иш менен алек болосуз дейт. Иштерим абдан көп, толтура. Ырчылыктан да башка иштерим абдан көп. Ошондуктан толтура иш менен алек болом азырынча. Айтып бере аласызбы же бул сыр боюнча калсынбы? Негизи сыр боюнча калганы менин оюмча кызыктуу болот го. Анткени азыр айтып койсом, Аваз ошентип эле жүрүп турбайбы? Эмнеге бул жакта жүрөт десе, ошол иш менен жүргөн турбайбы деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кызыктуу болсун.
сыр боюнча калсын. Бул жакта билдирүүлөр келип атат, аларды жаңыртып койсом. Саламатсызбы Аваз байке, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Жалпыңыздарды айтыңыздар, маарек болсун деген экен. Көрүүчүлөрүбүздүн бири рашылык билдирип коелу. Бул жерде мындай билдирүү келген. Майрамыңыздар менен Аваз өзүмө жактан ырды ырдап берчи деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө ырдатабыз. Сөз түрдө саламатсыздарбы, айтыңыздар маарек болсун деген билдирүүлөр өтө келип атат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге суроо менен кайрылсаңыздар болот. Жана бардык куттуктагандарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле суроолорду берип атканда эң жөнөкөй суроолорду бербеңиздер. Оригиналдуусун гана окуганга мен аракет кылам. Жөнөкөй суроолор өз ордунда кала берет, ошондуктан сиз дагы активдүү көрүүчүлөрүбүздүн катарын толуктасаңыз болот. Байланышка келген кийинки көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Деп атсак, кетип калган экен. Анда жалпы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте ушул Аваздын сүрөттөрүнө саякат кылат экенбиз. Азыр кей фото рубрикасы, андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кей фото рубрикасы болду. Ал эми ушуга улай эле мен суроо бергим келип атат. Деги эле сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүзбү? Сүрөткө түшкөндү жакшы көрөм. Азыр көрүп өткөнүңүздөрдөй эле ар кандай болуп жүрөбүз. Чатып, туруп, отуруп дегендей. Түшүнүктүү. Бизге болсо байланышка келип аткан көрүүчүбүз бар экен. Дароо кабыл алсам, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз, таанышабыз. Аваз Акимовго салам жолдоп кетейин дедим эле. Чыгармачылыгына ийгилик. Рахмат. Жана силер намаз окуйсуңарбы? Рахмат. Дагы кандай суроолуңуз бар, жигиттүү? Жакын арада эле бала болдум эле, ошого салам жолдоп кетесиңерби? Ата Эржан келинчегим сезимде жанымда болчу ошол. Жана ата энеме салам айтып кетейин, жана силердин бар жалпы жамаатыңарга салам. Боло рахмат. Чоң рахмат сизге байланышка келгендигиңиз үчүн. Баласына Эржанга салам жолдоп коелу. Чоң рахмат. Балаңызга чоң салам. Ошонун урматына бир кичинекей куплет окуп койбоймбу? Жакшы болот. Окуп эмес, ырдап коеюн, Туугандарым сүйүнчү, бүгүн биздин үйдө уул бала төрөлдү, теңдеши жок күнгө. Апа сүтүн аймалап, эмгениңди көрөйүн, аттатын чапкылап, мингениңди көрөйүн, мойдусунан өбөйүн. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө бергин чоңоюп, тийсин элдин батасы. Апасынын баласы, атасынын баласы, өсө бергин чоңоюп, тийсин элдин батасы. Аз амасыз, жөн гана мына ушундай салам жолдоо эмес, ыр берек сунду десек болот. Аман болсун, кароосунда. Аман болсун, ден соолукта болсун дейли. Ал эми суроосуна жооп берип койсоңуз. Суроосуна негизи жума намаздарга барып турам. Бирок сөздүн ачыгын айтышым керек, намаз азырынча баштай элекмин. Анткени мен ойлойм, бул нерсени баштап көбү бар. Мен досторуман деле бар, баштап анан кичине кыйынчылык болсо же бир убактылары туура келбей калган болсо,
таштап коет да. Намазды каза кылбаш керек. Ошон үчүн мен бардык моралдык жактан бардык жагыман даяр болуп анан баштагым келет намазды. Түшүнүктүү. Жооп ала алдыңыз деген ойдомун. Мындай билдирүү келген. Салам, айтыңыздар марек болсун. Аваз байке, биз ырчы болгубуз келет. Жардам бере аласызбы? Бала кезимден берки кыялым деген экен. Мага да мындай суроолор менен абдан көп балдар кыздар кайрылышат. Негизи мен өзүм деле жаш эле ырчы болуп атпаймынбы? Анан негизи аракет кылыш керек. Мен колуман келген жардам бул баягы ырларды кайерден жаздыртыш керек, кандай ыр жазыш керек, запистерди кайерден кылыш керек, ошол жерлерди көргөзүп бере алам. Кеңеш айтып бере аласыз. Кеңеш айтып бере алам. Түшүнүктүү. Саламатсыңарбы Аваз байке, алдыга койгон максатыңыздар кандай деген экен? Алдыга койгон максатым абдан чоң. Бул нерсени айтып бүтө албайм чында. Эң башкысы ден соолук болсо, ата-энем, бир туугандарым жанымда болсо, абдан чоң пландарым бар. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы Аваз, ишиңизге ийгилик каалайбыз, үнүңүзгө береке, сонун ырдайсыз деген экен. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден WhatsApp'тагы номерге чалганга болбойт, ошондуктан да бир жолу эскертем. Бизге байланышка чыкканда 0312 коду менен байланышка чыксаңыздар болот. Биз сиздерди байланыштан күтүп калалы. Кийинки билдирүү мындай келген экен. Ачылып эшиктин эшиктери, Алланын куттуу күнү дагы келди. Чачылып ар тараптан ырыскысы үйүнө тола берсин берекеси. Айтыңыздар марек болсун. Аваз байке, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз деген экен. Чоң рахмат. Кийинки билдирүүлөр мындай келип аткан. Саламатсыздарбы Кеймус, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Аваз кайдан болосуз деген экен. Жогоруда жооп берип өткөнсүз, бирок дагы бир жолу айтып коюңуз, Мен Ош областынын Өзгөн районунан Кызыл Тоо айылынан болом. Түшүнүктүү. Байланышка келген кийинки көрүшүмдү кабыл алам. Кутмандуу кечиңиз менен. Деп атсак, байланыштан кетип калды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен оюн ойногонго болбойт. Кандайдыр бир суроолоруңуздар пайда боло турган болсо, же болбосо бере албай жүргөн болсоңуз, бүгүн кефир программасы сиздерге чоң мүмкүнчүлүк берип жаткан учуру. Демек, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мыкты суроолорду берсеңиздер болот. Бул жерде билдирүүлөрдү жаңыртам. Саламатсыздарбы Аваз байке, кыргыз калкыма кандай кызмат кыла аласыз ырчылыктан сырткары деген экен. Кыргыз калкыма жакшы суроо экен. Кандай жардам керек болсо ошондой жардам кыла алам, колуман келишинче. Ырчылык бул Кыргызстан үчүн, өзүм үчүн болсо, Кыргызстан үчүн бирдеме кылыш керек деген бир приказ келсе, же кандай приказ болбосун дагы, Кыргызстан үчүн десе бардык нерсесине даярмын. Түшүнүктүү. Бул жерде мындай билдирүү келген. Аваз байке качан үйлөнгөнү жатасыз жана сүйгөн кызыңыз барбы деген экен. Алдыда пландарым пока жок, үйлөнөйүн деген. Мен жана айтып өткөндөй көптөгөн иштерим бар. Ой, максаттарым бар. Ошолордун баардыгын аткаргандан кийин анан кыз таап үйлөнсөмбү деген оюм бар. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы Аваз, сиз канча бир туугансыз жана бир туугандарыңыз жөнүндө айтып бергиңизчи. Алар дагы чыгармачылык менен алып бурушабы деген экен. Мен өзү 4 бир тууганмын. Ортончусу, энден улуу эжем бар, байкем бар. Анан бир иним бар. Эч ким эсе чыгармачылыкка аралашпайт, баардыгы чыгармачылыктан алыс. Абдан уялчаак. Мен ырдап аткан жерден алар өзүнчө эле уялып качып кеткен адаттары бар. Ошон үчүн биз үйдө чогуу отуруп калган кезде мен эле ырдайм да. Анан калгандары ырдай деп айтпасын деп кээде ата-энемдер сен ырдап кой, сен ырдап кой дебейбесин деп ырдап баштаганда эле катышат, уялган. Ошо мен эле ырдайм. Түшүнүктүү. Бизге байланышка келген көрүүчүбүздүн суроосун угуп көрөлүчү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен кабыл элек айтып кетейин дегем, Аваз байкеге. Алло. Угуп атабыз, айтып берсеңиз болот. Силерге чоң ийгилик. Кыргызстанды деңгиретип, атын чыгарып, бактылуу, жакшылыктарды каалайм. Чоң рахмат. Анан вот. Айта бериңиз сурооңузду.
Суроом деле жок болчу, эми ошону айтып коеюн деп эле чалгам. Сизге чоң рахмат байланышка келип жакшынакай каалоо тилектериңизди айтып койгондугуңуз үчүн. Чоң рахмат баардык каалоо тилегиңизге. Сизге дагы жакшылыктарды каалайм. Бул жерде мындай билдирүү келген. Саламатсыздарбы, айтыңыздар Марек болсун, эми башка аты ырыңыз мага абдан жагат, ырдап бериңизчи деген экен. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө биз клипин көрөт экенбиз. Мына ушул ырдын анын сөз түрдө бул эфирде ырдатабыз. Саламатсыздарбы, айтыңыздар Марек болсун, аваздын ажырап эгиз жол эки жакта деген ырын коюп койсоңуздар деген экен. Рахмат дептир. Сиз мал сойгонду билесизби дейт Айдана деген көрүүчүбүз. Жакшы суроо бериптир. Чынында ошол Курбан айтта көбүнчө курман кылып мал союу көбүрөөк болот эмеспи? Чын эле билесизби? Кой сойгонду билем. Эми баягы чоң мал союп көргөн эмесмин. Кой сойгондо деле эми баягы муздаганда чынында бир аз кыйналам. Анткени баягы тирүү жанды муздаш эмнегедир жүрөгүм аябай кыйналат. Ошон үчүн баягы атама же болбосо байкелериме башка бирөө муздап берсе, калганын өзүм сое алам. Муздаганда эми баягы негедир корко беремби же бирдемке боло берет. Кичине бир башкачараак сезим болот. Анан эгер муздап бергенден кийин калганын өзүм сое алам. Ал эми устуканды бөлүштүрүү боюнча кандайсыз? Устуканды чын айтайын бөлүштүрө албайм. Устуканды эми аны баягы союп даярдап бергенге азырынча билем. Анан устукандарды эми кийинчерээк баягы күйөө болуп баштаганда же күйөө алабыз, Түшүнүктүү. Бул жерде мындай билдирүү келген экен. Аваз мырза, сизди Сыймык Бешекеевдин баласы деп айтышат го дейт. Ооба, мен чыгармачылыкта 4-классыман бери багып өстүрүп, ушундай даражага жеткирген атам. Баягы кичинекей кезимден бери тарбиялап ошолордун үйүндө, Сыймык атамдын үйүндө чоңоюп калган үчүн ата дейм, апа дейм. Ал жакта да өзүмдүн бир туугандарым бар. Негизи чыгармачылыктын ушундай деңгээлге жетишине Сыймык атамдын абдан чоң таасири чоң, салымы абдан эле чоң. Анткени мен балким атам менен келбей калганда, балким айылда жүрүп калмакмын. Ошондуктан ушул даражага Сыймык атамды жеткирип десем болот. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдирип коелу учурдан пайдаланып. Чоң ыраазычылыгымды билдирем, албетте. Кутмандуу кечиңиздер менен айтыңыздар Марек болсун. Кей музыка каналы жалпы жамаатына салам. Аваз байкештериңизге ийгиликтерди каалайм деген экен. Чоң рахмат. Аваз ата энеңе, азыр окуп берейин сизге. Аваз ата энеңе арналган ырың барбы дейт? Энеме арналган, апама арналган ырым бар. Атама Кудай буйрса чыгарам жакында. Атам өзү да айтып коет. Неге болду чыгарбайсың ата эне жөнүндө депчи, тамашалапчы. Анан эми чыгарам буйрса. Салам кемус, шеңерге ийгилик дейт. Аваз байке өзүңүздү жакшы ырдайм деп эсептейсизби дейт? Эми ар ким таланттын өзүнө жараша болот деп ойлойм. Эгерде мен такыр эле ырдай албасам, көрмандарым деле жок болот болуш керек. Мен өзүм аккордеон менен ырдайм да, ошондуктан өзүмдү баягы жакшы ырдайм дей албайм. Өзүмө ылайыктуу бир талантым бар ырдай турган. Муну кыргыз эли өзү баалайт болуш керек. Эми көрмандарым өздөрү баалайт. Шамал билет, Бактарактын бекемин, элдер билет, кимдин кандай экени деп коет эмеспи? Саламатсызбы Аваз байке, сизди Токтогулдук кыз менен сүйлөшөт деп уктум эле. Чынын айтыңызчы, сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Деги эмнеге ырчылар сүйлөшкөнүңөрдү жашырасыңар дейт. Жакшы суроо. Жакшы суроо. Кызым жок, Токтогулдан эмес. Башка жактан да койсуз. Азырынча башка жактан деле эмес. Ошо азыр кыдырып издейин деп ойлоп атам, ошо Кыргызстанды кыдырып. Кайсы жактын кыздары жакшыраак болот деп? Кайсы жактын кыздары жакшы, арзаныраак депчи. Демек, сиздин кыялыңыздагы кыз кандай болушу керек? Эгерде мына издейм деп атасыз, аларда кастингден өтүш керек дегенде кантип даярданышсыз? Кастинг эмес, мен баягы кыялымдагы кыз негизи баягындай жөнөкөй кыз болушун каалайм. Үй жумуштарына тың, анан дагы баягындай жалтырак жылтырактарды кызык көргөн, баягындай клуб дегендерге кызык көргөн кыздарды өзүм жаман көрөм. Ошондуктан баягындай үйгө негизи эле үй бүлөгө бекем, туруктуу, анан эң башкысы ошол күйөөсүн сыйлаган кыз болсо деп тилейм.
Түшүнүктүү. Кээ салам айрамыңыздар менен аваз менен сүйгөнүм Розалиге салам айтып коебузбу. Жиликтердин аттарын билесизби деген экен. Жана айтып өттүм, жиликтердин аттарын күн жилик, кашка жилик дегендерди эле билем. Анан Розали дейсизби? Сүйгөн сүйүктүсүнө салам жолдоп койгон. Кыз бекен, бала бекен? Розали деди, балким кыз го деп ойлоп атам. Кызбы, бала? Аты өзгөчө экен, Розалиге чоң салам бизден. Жакшы жүрүңүз. Сиз обон чыгарасызбы Аваз байке деген экен? Мен обон чыгарам. Өзүм 3-классымда чыгарган обоным бар. Чымчыктардын тилдери деген. Андан бери дагы обондорду чыгарып келе жатам. Ардагым деген обон өзүмдүкү, ырларымдын ичинен. Эми башка деген ырым обон өзүмдүкү, ошо. Ал эми өзүңүздүкүнөн сырткары кайсы ырчылардын дагы обондорун чыгарып бердиңиз эле? Өзүмкүнөн сырткары Дайыр Исмадияровдун ырын атын унутуп атам, ошол обон меники. Андан кийин дагы 20да Чал кемпир беле ушундай бир саундтрегине да мен обон жазып бергем. Түшүнүктүү. Салам Аваз байке, сиздин мүнөзүңүз кандай жана досторуңуз жөнүндө айтып берсеңиз деген экен. Мүнөзүм ар кандай, жумшак, кээде катуу, бат жиним келет чынында. Анан баягы өзүм тил табыша албаган адам менен такыр сүйлөшө албайм. Анан тил табышканга баягында аракет кылам, бат эле тил табышам адамдар менен, бирок баягы өзүн көтөргөн же болбосун кичине өзүн кыйыныраак сезген адамдар менен такыр эле тил табыша албайм. Ким кандай мамиле кылса, мен да ошондой мамиле кылганга баягындай көнүп калгам да. Ошо. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Кефир программасында кызуу маектен үстүндөбүз. Демек, сиздер да ак жолтой үзүңгүлөш болуп байланышка келсеңиздер болот. 0312 97 50 05 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Ал эми азыр болсо Аваз Акимовдун аткаруусунда биз эми башка деген клипти көрөт экенбиз. Андан кийин сөз сүрөт жолугушабыз. Asman жашын төккөн, манайында чөккөн, эстен кетпей эски тагдырым. Арзум эми алсыз, арман каптап сансыз, убакыттын сезбей аздыгы. Эгиз жол эки жакта, караның бир кайрылбастан кетип атса, сен мага каласың баягыдай, а мен сага эми башка. Эгиз жол эки жакта, караның бир кайрылбастан
Ааламда дайыма сүйүү орун алып турсун дейли. Эми башка деген чыгармасы менен бизде Аваз Акимов болуп өттү. Ал эми мына ушул ырчы жигит бүгүнкү студиябыздын коногу. Демек сиздерде суроолор бар боло турган болсо, байланышка келсеңиздер болот. Ага чейин билдирүүлөр келген, аларды жаңыртып койсом. Салам Аваз байке, эми башка отурыңызда клибиндегидей абалга туш болсоңуз эмне кылмаксыз дейт. Жаңы ушул туурасында сүйлөшүп отурдук элек, Андайдан Кудай сактасын. Эми бул клип. Анын үстүнө мен атам уже айылда, абышка эмес, бир топ жашка келип калды, ошондуктан андай нерсе болушу. Улуу катарында болуп дейт, андай нерсе болушу мүмкүн эмес, Кудай сактасын. Бирок мындай нерсени эч кимге каалабайм. Анткени эми бул нерсе өтө уят нерсе. Атасы менен баласы бір кыз менен сүйлөшүп алышты деген. Ошондуктан болбосун. Мындай клиптер же болбосо мына ушул чыгармалар бир гана ырларда жана клиптерде эле кала берсин дейли, Кудай сактасын. Айтыңыздар марек болсун дейт. Аянанын сүрөтүн деген ырым берип коңуздарчы деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө аракет кылып көрөлү. Кутмандуу кечиңиздер менен кемус. Аваз байке, күлкүлүү ыңгайсыз абалда калган учурларыңыз болду эле айтып бериңизчи деп Айзада деген көрүүчүбүздөн келген экен. Күлкүлүү ыңгайлуу. Андайлар көп болгон, мен бирок азыр эстей албай жатам. Ар дайым даярдап коет элем, ушундай бир кызыктуу окуя сурап калса айтып берейин депчи. Азыр эстеп айтып беребиз, Макул. Айт марек болсун, кыргыз калкым, Аваз байке, кыргыз тилибизди кандай барктап даңтай аласыз? Себеби тил күнүнө тил жөнүндө ырдап бериңизчи деп Нура деген көрүүчүбүздөн келген экен. Кыргыз тилин мактап бүтө албайм. Анткени кыргыз бул кыргыздын улуттук тили. Мен өзүм абдан сыйлайм бул тилди. Өтө эле сыйлайм. Башка тилде такыр эле сүйлөбөйм десем болот. Ошондуктан кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Азыр дагы мен оюмча кыргыз тили бир топ өнүгүп калды деп ойлойм. Анткени Бишкекте мурдагыдай орустар дагы азайды. Эми башка тил билген эң сонун. Башка тил билген мен оюмча ар бир адам үчүн керектүү нерсе. Өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан ушул эле убакта кыргыз тилин эч качан унутпаш керек, таза сүйлөш керек деп ойлойм. Ошондуктан мен кыргыз тилин барктайм, колдойм. Түшүнүктүү. Бул жерде мындай билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Айтыңыздар марек болсун. Аваз байке, Нурлан Насип менен достошконуңуз туурасында айтып бериңизчи дейт. Нурлан досум мененби 2007-жыл болуш керек. Күрөңкеев музыкалык училищесинде биринчи курска чогуу тапшырганбыз. Экөөбүздөн Плектер деген группага бөлүнүп, ошол жактан таанышып калганбыз. Ошол жактан таанышып, дос болуп, ошол кезде Нурлан комуз менен мен аккордеон менен тойлорго чыктык. Тойлорго чыгып, анда кыстырмай акча таап, ушундай бизнес кылчык анча-мынча. Анан ушундай көп концерттерге чыгып, азыркы убакка чейин ошол чыгармачылык менен дагы, жеке жашоодо дагы дос болуп келебиз. Түшүнүктүү. Бул жакта көрүүчүлөрүбүздүн партиялар жөнүндө көбүрөөк суроолор келип атат. Ардактуу эле көрүүчүлөр, партиялар жөнүндө суроолорго жооп бербей эле коелу. Себеби дегенде биздин эфирде жарнамалык негиздеги сөздөр кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул туурасында жазбай эле койсоңуздар болот. Бирок ушуга жакындатып суроо берели. Деги эле өзүңүздү ушул саясатта элестете аласызбы? Албетте элестете алам. Анткени мен Кудайым буйруса, балким бир 5-6 жылдан кийинби Кыргызстандын ушундай немесине тагдырына аралашкым келет мен дагы. Анткени Кыргызстандын бир четинен болсо да колдоонго баягындай аракет кылам. Мен кичинекей кезимден бери эле бул баягындай өзүмдүн кыялым болчу. Ушул Кыргызстандын баягындай таламын талаша турган бул убакыты келсе экен депчи. Азыр бир аз жашыракпыз, балким кийинчерээк өзүбүздүн бир иштерибизди ачып, Кыргызстандын келечегине бирдемке керектеле турган бирдемке ачкым келет. Ал эми эгерде сизди саясатта карай турган болсок, маданият жагынан кайсы көйгөйдү алып чыга бересиз? Маданият жагынан элдерди чынында концертке кызыккан адам өтө азайып кетти. Анткени клубтары, айылдын клубтары, негизи эле айылдагы адамдардын баягындай
маданиятка болгон мамилеси кичине башкачараак. Баягындай сый азыраак десем болот. Анткени ошо барган ырчыларга ошол жактагы адамдар кыйын болуп, местный айылдын элдери кыйын болгон учурлар да болот. Ошондуктан эң башкысы маданиятты ошол айыл жергесинен баштамакмын. Ошол клубтарын оңдоп, тез баягындай канчалык бат-баттан концерттер болуп, же бирдемкелер уюшулуп турса, адамдар ошол нерсе көнөт да. Анан айда жылда бир концерт барса, баягындай бир повод болгонсо ошол жерге барып бардыгын өзүң көргөзүп, кыздарга тийишип, эми кыскасы бир келген бакыт болот да. Анча-мынча жерлергечи болушунча баягындай чартаңбай теп, ошондуктан бат-баттан болуп турса, адамдардын аң сезими ошол нерсеге көнөт болуш керек деп ойлойм. Болушунча айыл жергесиндеги маданий үйлөрдө, маданият үйлөрүн көбүрөөк курганга, Азыр биз барган маданият үйлөрдө аппаратура жок, свет жок. Баягы качантан бери Союз убагында курулуп калган боюнча эшиктер ачык элек болгон болот. Кээ бирлери светти каяктан күйө тургандарын билишпейт. Ошону баягындай кичине эле көңүл буруп койсо, бул нерсе өтө деле чоң баягындай неменин кереги жок деп ойлойм, тартиптен. Бул дагы маданият министрлигине жетип калаттыр деген ойдобуз. Кайсыл бир деңгээлде. Аваз байке, сиз өзүңүз үчүн эмне кылдыңыз дейт. Норузгүл деген көрүүчүбүздөн келиптир. Өзүм үчүн азыр эч нерсе кыла элекмин. Эми жашоодо бардык нерсени өзүң үчүн жасайсың. Ошон үчүн азыркы кылып жүргөн, мен ырдап жүргөн, аваз деген атым, кыскасы бардык нерсе өзүм үчүн болуп атат. Азырынча эмне кылып атсам, ошонун бардыгы өзүм үчүн. Түшүнүктүү. Ар ким өзү үчүн кандайдыр бир аракет жасаса, жана өзгөлөр үчүн аракетибизди да жасап коюуну унутпайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо жарнамалык түрмөктө көрөткөнбүз, андан кийин сөз түрө көрүшөлү. Биз болсо өзүбүздүн маегибизди уланта берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирден сырткары өтө күлкүлүү окуялар айтылып кетти окшойт. Жогоруда дагы ошол кызыктуу окуялар жөнүндө сөз кылганбыз, жана бул жерде билдирүү келген. Саламатсызбы Аваз байке дейт, студенттик кездеги кызыктуу окуялардан айтып бериңизчи дейт. Студенттик кезде көп кызыктуу окуялар болду. Алардын бири бир окуяны айтып кетейин. Бул дагы неме маршрутка менен кеттик. Крөнкеевден чыгып, Илгиз, Нурлан деген досторубуз менен чогуу кетип атып, анан остановканын жанына келгенде маршруткабыз келип калды. Анан маршрутка тосоюн деп эле элдер көп болчу ал жерде. Анан мен айганыш дегендерим жаңы чыгып, андай кичине таанылып келаткан кыздар анча-мынча таанып калган учур болчу. Анан маршруттан токтотуп эми чуркап барасам эле бирөө артыман чап атпайбы? Эми мындай неожиданно болуп кетти да, чамбашыма чапты да. Эми түшүнүксүз болуп кетти, артымдан карасам Нурлан келет. Эмне жинди болуп атасың десем, ал көрсө баягы тайып кетип, анан кол иштеп кетиптир да. Анан артымда келет эле тайып кетип, анан именно тийген башкача тийет. Учурлар болгон. Түшүнүктүү. Жогоруда окуяңызды да айтып бериңизчи, аябай. Бул окуя дагы жакшы окуя. Баягы шаарда кечинде үйгө барып машина менен эс ала турган убак болуп, түнкү саат 12-лерде кетип аткам. Акынбай менен кетип атсып, анан Назира жетиген эжекени көптөн бери көрүлө келем да, баягы буту ооруп, анан ага да бара албай, кичине уялып жүргөн учурум болчу. Анан барасам Назира эже өтүп калды. Сигнал баягы сүйүнүп кеттим, эми Назира эжени көптөн бери көрүлөк болуп, анан сүйүнүп кетти. Сигнал басып, Назира эже караса сүйүнүп кетти. Эмне кыларын билбейчи. Деп тилим чыгарып коетпайм. Назира эже кандай акыбалда болду. Алар да эми ал деле таң калдым, бул эмнеге сигнал басып кайра тилин чыгарып атат деп. Бир кыздай болду, анан айнектерди түшүрүп, анан сүйлөштүм кандайсыз. Анан мен айттым, түшүндүрүпчү. Сүйүнүп кетти, эмне кыларын билбей тилим чыгып кетти. Түшүндүрүп айттым. Түшүнүктүү. Эң сонун окуя экен, чынында байланышка келип калган көрүүчүбүздү кабыл алып коелучу, көпкө күтүп калды. Саламатсызбы? Алло. Алло. Катабыз сизди? Атыңыз ким? Сурооңузду бере берсеңиз. Талант. Талант, сизде кандай суроо бар? Мен кабыл тилеп кетейин дедим эле. Жакшы болот.
Алакта биринчиден угуп атабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Тилекке каршы Кабат кайрадан тилегиңизге байланышка. эми баары жакшы сөздөр айтылат болуш керек эле. Чоң рахматымды айтам. Түшүнүктүү болду окшойт. Бизге жакшы кабыл тилектер айтканыңыз үчүн рахмат деп эле. Биз деле ушундай жакшы сөздөрдү айта берели. Айтыңыздар марек болсун. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасың? Азат Байзак айылынан деген экен. Спорттун футболго кызыгам. Бул жакта шаарда эми достор менен башка эми тааныш эмес деле балдар менен тынбай футбол ойноп турабыз. Футболго аябай эле кызыгам. Банда ортого бир приз же бирдемке коюп алып ойносо жанымды берип ойнойм. Ошон үчүн бүгүн да бар футболубуз. Бүгүн да ойнойбуз го буюрса. Түшүнүктүү. Байланышка келген кийинки көрүүчүбүз бар экен. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Угуп атабыз. Салам. Саламатсызбы? Атыңыз Айт марек болсун. Бирге Рахмат. болсун. Мен сенин эжекелериң болуп кетем Токтогулдан. Ишиңе ийгилик каалайм. Ар дайым менин алдына чыгып жүрө бер. Рахмат. Ана мен деген сенин телефонуңду бизде жакында той болот эле, тойго чакырып ал дедик элек. Кантип издеп тапсам болот, бирок оттончулары жок, продюсериң жок. Мен өзүң менен сүйлөшөйүн дедим эле. Рахмат. Ана телефонуңду таштап кетсең, иштериңе ийгилик, ар дайым алдыда жүр. Биз сен менен сыймыктанабыз. Рахмат эже. Чоң рахмат. Хорошо. Сизге чоң рахмат. Биздин режиссерго өзүңүздүн номериңизди таштап коюңуз. Биз байланышып коебуз, Ооба, мен чалып коем сизге. Жогоруда дагы ушундай билдирүүлөр келген. Сиз менен кантип байланышсак болот деген билдирүүлөр келип, чынында эле башка көрүүчүлөрүбүз кантип байланышат? Эми байланышканда издеген адам тапса болот, каяктан болсун. Ошон үчүн мен негизи баягы социалдык сеттерде номерлери жазылган. Мен досторумдун номери жазылган. Ошол жактан деле эгерде бир жумуш боюнча сүйлөшө турган болсок, ошол жактан сүйлөшсө болот. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо дагы бир музыкалык чыгармага назар салалы. Бул Сүйүү деңизи деген аталыштагы музыкалык чыгарма, клип. Бул Аваз Акимовдун аткаруусунда болсун. Анан кийин сөзсүз түрдө жолугушабыз.
Биз болсо кефир программасын уланталы, алдыңкы мүнөттөрдө аз гана убакыттар калды. Ошол убакыттар аралыгында биз көп суроо берип жана жообун алып калууга аракет кылалы. Бул жерде мындай билдирүү келген экен, ушул клибиңиздеги кыз менен мамиледиңиз барбы жана кабарлашып турасыңарбы деген экен. Бул кыз менен мамилем жок. Бул ушу клипке тартылган эле кыз. Эми баягы клипке негизи көп кыздар тартылат го, ошо сыңарындай эле клипке тартылган кыздардын бири. Аваз байке майрамга карата ырдап берип коюңузчу, Норузгүл, анан мен дүйнөнү апам менен тааныгам деген ырды коюп берип коесуздарбы дегенген. Тилекке каршы болсо жыйынтыкталып бара жатат. Саламатсыздарбы, айтыңыздар марек болсун. Аваз байке бүгүн менин бөлөм Машырбаев Рустамдын туулган күнү, куттуктап бир ырдап берип коюңузчу деген экен. Машырбаев Рустам деген. Ашырбаев Рустам байкебизге арнап, жана ошондой эле бүгүнкү жалпы биз менен байланышкан көрөрмандарга, угармандарга арнап, биздин ата-энелерибиз аман болсун деп, Энеке бай деген ырдын бир куплетин аткарып берейин. Энеке бай, ойыгым ыйыгым, Энеке бай, огутманым уюм, алып келип, тамырыңдан алтынмыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум. Sen көз жумсаң, унутармын жылчыдап. Мен көз жумсам, көз өткөнчө буркурап. Апаке бай, кара чачың ку болуп, кошенчегиң алмак салмак сыркырап. Кандай эле? Алып келип, тамырыңдан алтынмыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум. Азаматсыз, бардык биздин апаларга арналды. Апаларыбызды кантип сүйбөйбүз? 9 ай курсагында, кадам койгончо кучагында, өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жатса, апаларыбызды кантип сүйбөйбүз? Ар дайым апаларыбыз, ата-энелерибиз бар болсун дейли. Ошентип убакыттар өз соңуна келип калды. Бат эле өтүп кетти окшойт. Эми сизге эркен микрофон берели. Жалпы бүгүнкү сиздердин жалпы иштериңиздерге, жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди түз эфирден көрөрмандар менен жолугуп атканыңыздар үчүн. Жана ошондой эле жалпы кыргыз элин, жалпы кыргызстандыктарды, жалпы мусулман бир туугандарыбызды бүгүнкү айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө, үйүңүздөрдө тынчтык болсун, молчулук болсун, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, тойлор көп болсун. Андыктан жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн сиздерди дагы куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар. Чоң рахмат, келип бергендигиңиз үчүн сизге чоң рахмат билдирели. Жана ошондой эле чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Көп бийиктиктерге жетиңиздер. Кыргыз элине дайыма ушундай жакшы чыгармаларды арнап, жакшылыктардын үстүндө гана болуп туруңуздар дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кефир программасынын коногу Аваз Акимов болду. Бардык бизге байланышка чыгып жана билдирүү жазган көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирип коелу. Сиздер менен алып баруучу кызматта Айпир Адамкулова кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушалы. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун, айтыңыздар дагы бир жолу марек болсун.